Салам мекендештер, арбаңыздар. Кудай буйрса, жакын арада рубльдин курсу өсөт. Маегибиз ушул тууралуу болмокчу. Урматтуу мекендештер, быйыл январь айынан баштап апрель айына чейин чет элдеги жүргөн Кыргызстандын жарандары, эмгек мигранттардын жана эмгектечилердин Кыргызстанга которгон акчасы 1 миллиард 68 миллион АКШ долларын түздү. Ошонун ичинен 98% Россия жергесинде иштеп жүргөн биздин мекендештер Кыргызстанга жөнөттү. Орточо эсеп менен 1 миллиард 70 миң доллар жөнөтүлүптүр. Былтыркы эле ушул убакытка караганда бул 30% көбүрөөк, септеген былтыр 800 миллиондун тегерегинде биздин мекендештер январдан апрелге чейин которгон болчу. Эми бул биздин мигранттардын, эмгектенүүчүлөрдүн Кыргызстандын экономикасына салган пайдалардын бири. Мекенибизге чет жерде жүрсөк да ушинтип пайдабызды тийгизип жүрө берели. Анан кийин эмне үчүн рубльдин баасы өсөт? Мындан 3 күн мурун Израиль менен Иран бири-бирине сокку көрсөтүп, ракеталарды учуртуп согуш баштады. Ошол эле учурда согуш башталгандан кийин нефти баррель дүйнөлүк биржа боюнча 6%, андан кийин дагы 7%га көтөрүлүп, баш аягы 13%га нефтинин баасы өстү. Россиянын экономикасы биринчи ирет что нефти сатуудан таасир этет. Ошонун негизинде Россиядагы сатуучу нефти дагы өзүнүн баасын көтөрүлөт. Ошол себептен рубльдин да баасы күчтөнөт. Ошон үчүн Кудай болсо бул кичинекей болсо дагы биз мекендештерге жакшы жаңылык деп ойлойм. Анан кийин урматтуу мекендештер, көп учурда жана мекендештердин карталары блок болуп калган. Бул жанагы реестр контролируемых лицке түшүп калгандар биринчи себеп. Экинчи себеп болсо 1-июндан баштап Россия налог кызматы ар бир карталарды эгерде 100 миңден ашыкча акча которулса, ошолорду дагы блокко кое баштады налог алуу максатында. Аны болсо жакында дагы изилдеп тур, төкпөй чачпай кантип акчаны которуш керек, эмне кылып которуш керек, балким башка банктан карта ачыш керек болсо дагы силерге төкпөй чачпай айтып беребиз. Бирок жанагы реестрге түшкөндөрдүн картасы блок болуп, эки учурда карта блоктон чыгат. Бирөөсү Кыргызстанга Россиянын территориясынан чыгып кеткен болсо, бирок реестрде жүргөн жарандар чыгып кетсе кайра кире албай калышы мүмкүн. Ошондо эсиңизге алыңыздар. Биротоло Кыргызстанга кетем десе, Кыргызстанга баргандан кийин карта ачылат. Ошонун негизинде тааныштарыңарга картаны берип туруп, акчаларын бүт баарын чыгарып алсаңыздар болот. Экинчиси, реестрден чыгыш керек. Реестрден чыккандан кийин 2 күндөн баштап, бир жумага чейин ошол карталар разблокировка болот, акчаны чечип аласыңар. Анан мекендештер, ушул реестрлер боюнча эгерде чыга албай атсаңыздар, юристтер бар, жардам берет, эмгек акысын алат, бирок реестрден чыкканга жардам берет. Адвокаттын кызматында эле юристтин кызматтары акылары бар. Телефон номерлери болсо +7 991 601 95 17. Кайрылы бериңиздер. 2 күндө чыгарып берип атат. Биз мекендештерге сунуштап, текшерип, юристтер азамат жардам берип атат колдон келгенчинче. Урматтуу мекендештер, кичинекей жарнама. Кыргызстанга барыбыз эле товар жүк жөнөтөбүз, кичинекей дары-дармек, телефон жөнөтөбүз, бербейчилерди беребиз, кээде документ бербейбиз. Аэропортко барып жалдырабай эле, бирөөнөн суранбай эле Осман экспресс деген уюм бар. 600 рубльдан баштап бир күндө Кыргызстанга булуң бурчуна жеткизип берет. Телефон номерлери болсо +7 903 146 0003. Волгоградский проспектте биринчи выходтан чыкканда Осман экспресс деген уюм. Биздин өнөгүбүз. Кайрылы бериңиздер. Көрүшкөнчө мекендештер. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системасынын эң мыктысы бул банк мери привилегий болуп жатат. Эмне үчүн эң мыкты? Башка банктар аркылуу Кыргызстанга рубль менен тыйын которсоңуз, ал жерден сом менен берет, ошол жерден акчаңызды жеткиресиздер. Бул жерде болсо бүгүнкү күндө 2 банк менен иштешип атат. Бул банк Байтүшүм жана банк Компаньон менен. Кыргызстанга рубль менен которосуңар дагы Кыргызстандан ошол банктардан рубль менен кайра аласыңар. Каласаңар сом менен алыңыздар, каласаңар доллар менен алыңыздар. Уюлдук телефон эле банк мери привилегий деп приложениени көчүрүп аласыңар дагы. Мен азыр ссылкасындагы QR кодунда киргизип коем. Тыйын которуп атканда мекен деген промокодду жазсаңыз, силерге эң арзатылган скидка менен, пайыз менен которсоңуздар болот. Кыргызстанга экономикасына тыйын которуп, Кыргызстан экономикасын колдой берет.